Уурулук беренеси менен 2 жолу соттолгон ХБКлык Бема деген ат менен таанымал Ош облустук сотунун чечимине ылайык 2 жылдык сынак мөөнөтү менен үй камагына чыкты. Ал сот залынан бошотулган. Бул тууралуу облустук соттун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда чечим 10-июлда чыккан. Буга чейин Ош шаардык соту аны күнөөлүү деп таап 5 жылга эркинен ажыраткан. Өткөн жылдын 23-сентябрь күнү саат кечки 5:30 чамасында Ош шаардын Масалиев көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринде жашаган 21 жаштагы келиндин үйүнө 2 бала жана 3 кыз кирип, ага бычак такап коркутушкан. Алар жабырлануучунун үйүнөн $1,500 акчасын, iPhone 6 үлгүсүндөгү уюлдук телефонун, 13.000 сомун, 3.500 сомдук күрмөсүн жана башка буюмдарын алып кеткен. Бул факты боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгы каракчылык беренеси менен иш козгоп, шектүүлөр кармалышкан. Индияда катуу жааган жаандан акыркы 2 күн аралыгында 58 адам каза тапты. Нью-Делиге жакын райондордон 10 миңден ашуун адам эвакуацияланган. Бир эле штаттан 32 адам каза тапкан, 8 адам дайынсыз жоголгон. Ал эми дагы бир штаттан 26 адам суу ташкынынан көз жумган. Жергиликтүү бийлик бардык билим берүү мекемелерин убактылуу жабылгандыгын билдирди. Пенджаб штатынын башкы министри суу ташкындарынын кесепетин жоюу үчүн $13 миллион бөлгөн. Ошондой эле дарыялардагы суунун деңгээлинин жогорулагандыгына байланыштуу жаңы суу каптоо коркунучу жаралгандыгы дагы айтылды. 18 августта Жумгал райондук мамлекеттик администрациясында өрнөктүү 50 жылдык жубайлар аталышындагы иш-чара өттү. Аны Жумгал райондук мамлекеттик администрациясы, социалдык өнүгүү башкармалыгы жана айыл өкмөттөр райондук деңгээлде уюштурушту. Иш-чарага ар бир айыл өкмөттөн 50 жыл чогуу жашаган 22 үй бүлө катышкан. Катышуучуларга баалуу белектер жана чакан концерт тартууланды. Түркменистандын Мару облусунда бүтүрүүчү класстардын окуучуларына желек президенттин сүрөтү жана башка көрсөтмө куралдар үчүн акча чогултулуп жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосунун түркмөн кызматы билдирген. Маалыматка караганда, облустун Байрамали шаарындагы номер 4-мектептин мугалимдери 11-класстын ар бир окуучусунан $114 чогултуп жатышат. Жергиликтүү тургундар айрым колунда бар ата-энелердин балдарынан 500-600 манаттан суралып жаткандыгын айтууда. Алардын айтымында мугалимдер чогулган акчанын көлөмү бүтүрүүчүлөрдүн жыл аягындагы бааларына таасир эте тургандыгын дагы эскертишүүдө. Азырынча бул маселе боюнча аталган шаардагы мектеп жетекчилеринен комментарий алууга мүмкүн болгон эмес. Американын мурдагы өлкө башчысы Барак Обаманын баскетбол оюндарына кийген майкасы аукционго коюлуп $120 миң сатылды. Барак Обама Пунахо мектебинде окуп жүргөндө бул майканы кийип спорттук мелдештерге катышкан. Мурдагы президент мектепти аяктагандан кийин ал баскетбол оюндарында кийген майкасы таштанды да калмак. Бирок майка Питер Нобл аттуу окуучуга өтүп, ал бул кийимди сактап койгон. Барак Обама президент болуп шайлангандан кийин белгилүү журналдардын биринен анын спорттук мелдештеги сүрөттөрү жарыяланган. Питер Нобл 23 деген сан жазылган майка Обамага таандык экендигин ошондо билген. Президент баскетбол оюндарында кийилчү майка чындап эле өзүнө таандык болгондугун билдирген. Аукционго жалпысынан 20 ашуун буюмдар коюлган. Бирок эң жогорку сумма Барак Обама бир кездерде кийген майкага болгон.